Кыргызстанда дагы 18 кишиден коронавирус чыкты. Жалпы саны 298ге жетти. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында катталгандардын 7 аял, 11 эркек киши. Бишкек шаарында 6, Чүй областында 8 киши, Жалал Абад областында 3, Ысык көлдө 1 киши катталды. Арасында 5 медицина кызматкери бар, деди министр. Кыргызстанда дагы 5 медицина кызматкеринин коронавирус аныкталып, ага чалдыккан ак халатчандардын саны 39га жетти. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев билдирди. Анын айтымында бир суткада Чүйдө 1 медик, Бишкектен 4 коронавируска кабылды. 10 апрелге карата Кыргызстанда коронавируска кабылган дарыгерлердин саны 39га жетип, алар төмөнкү аймактарда катталды. Бишкекте 8, Чүйдө 1, Ош областында 21, Жалал Абад областында 8, Баткен областында 1. Кыргызстанда коронавирустун жайылышы качан токтой турганы азырынча белгисиз. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев брифинг учурунда билдирди. Журналисттер оорунун аяк чени тууралуу сурашкан. Бул аябай оор суроо. Жагдайды аныктоочу Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын жана билимин жогорулатуу жана кайра даярдоо институтунун мугалимдеринен, профессорлордон түзүлгөн топ бар. Алар жакын арада божомолун чыгарат деп ойлойм. Эми мындай божомолду айтуу опурталдуу экенин билесиздер. Бүгүнкү күндө бул суроого жооп бере албайбыз, деди Каратаев. Сауд Аравияда 150 ханзада менен хамбийке коронавирус жуктуруп алды. Сауд Аравиясында падышанын үй бүлөсүнүн 150 мүчөсү коронавирус жуктуруп алганы айтылууда. Бул тууралуу Нью-Йорк Таймс басылмасы үй бүлөгө жакын адамдарга таянып жазып чыкты. Маалыматка караганда, Фейсал падыша атындагы ооруканада кадырлуу адамдар үчүн 500 VIP орунда дайындалган. Мындан тышкары басылма ханзадалардын бири Эр-Рияттын губернатору ушул тапта жандандыруу бөлүмүндө экенин жазды. Салман падыша өзү 84 жашта. Ал азыр Кызыл деңиздеги аралда жайгашкан үйүндө изоляцияда жатат. Мураскер ханзада Мухаммадин Салман Аль Сауд жана министрлер дагы элден обочолонуп алышкан деп айтылат макалада. Ал эми падышанын балдары менен неберелери вирусту кайдан жуктуруп алганы жазылган эмес. Ушул тапта бул өлкөдө COVID-19 инфекциясын жуктургандардын саны 3000ге жетти. 9 марттагы маалыматка караганда 41 киши көз жумган. Орусиянын Екатеринбург шаарынан чартердик рейс менен алынып келген кыргызстандыктардын биринен да коронавирус табылган жок. Бул тууралуу 10 апрелде Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев билдирди. Биз алардын баарынан ПЦР анализ алганбыз. Баарыныкы таза чыкты. 6 апрелде Екатеринбургтан 17 кыргызстандыкты алып келген. Урал авиа жолдору компаниясынын учагы менен кайра 35 орусиялык учуп кеткен. 17 адамды алгач текшергенде 4-өндө коронавирус инфекциясы бар болуп, акыркы жыйынтыктар күтүлүп жатканын 9 апрелде Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирген. Мекеменин маалыматына караганда, чет жакта жүрүп коронавирус табылган кыргыз жарандарынын жалпы саны бүгүнкү күндө 31 адам. Кыргызстанда 10 апрелге карата коронавирус 298 адамдан табылды. Алардын 5-өө каза болду. Айыгып чыккандардын саны 30дан ашуун. Орусияда жүздөгөн кыргызстандыктар азырда аэропорттордо Бишкекте чартердик рейс күтүп отурушат. Өкмөт аларды алып келүү мүмкүн эмес экенин билдирүүдө. Бишкекте коменданттык саат учурунда терминал уурдалды. Бишкектин коменданты Алмаз Орозалиев коменданттык саат учурунда $1500 терминал уурдалганын билдирди. Буга чейин соц тармактар менен ЖМКларда уурулук тууралуу маалымат тараган болчу. Орозалиевдин айтымында 6 апрель күнү саат түнкү 2ден 10 мүнөт өткөн чамаларында Абдрахманов көчөсүндөгү терминалды белгисиз адамдар көтөрүп кетишкен. Жабдуунун ичинде 61500 сом болгон. Ош шаарында коронавирус жуккан кош бойлуу келин толгоосу башталса, перинаталдык борборго которулат. Бул тууралуу 10 апрелде Саламаттыкты сактоо министринин орун басары билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө Бишкектеги номер 2 төрөт үйүндө жана Оштогу перинаталдык борбордо коронавируска байланыштуу атайын обсервация бөлүмдөрү ачылып даяры турат.
Ошто 30 орун даяр. Эгер вирус жукканы аныкталган кош бойлуу келиндер болсо, баары ошол жакка жаткырылат. Медицина кызматкерлери ооруну өзүнө жугузуп албашы үчүн атайын даярдыктан өттү. Каратаев Кардио Азия медициналык борборунда жаткан келин тууралуу билебиз. Аныкы 37 жума. Эгер төрөтүү башталса, перинаталдык борбордун обсервациясына жаткырабыз деди. Кыргызстандыктарды умрага жөнөткөн фирмаларга чара көрүлөбү? Коменданттын жообу. Сауд Аравияга кичи ажылыкка барып COVID-19 жуктуруп келген кыргызстандыктарды жөнөткөн тур фирмалардын жоопкерчилиги каралат. Бул туурасында Ош шаары жана Ноокат Кара Суу райондору боюнча комендант Малик Нурдинов маалымат жыйын учурунда билдирди. Белгилей кетсек, Кыргызстанда коронавируска кабылгандардын басымдуу бөлүгү умрага барып келгендер жана алар менен байланышта болгондор экени айтылып келет. Мындай зыяратты жеке менчик туристтик фирмалар уюштурат. Мындан улам журналисттер тарабынан кыргызстандыктарды кичи ажылыкка жөнөткөн фирмаларга чара көрүлөбү деген суроо берилди. Бул маселе боюнча тийиштүү органдар жумуш алып барып жатат. Кайсы маалда кимдин уруксаты менен кеткен, кырдаал тууралуу билип жөнөткөнбү, баарын аныкташ үчүн атайын топ иштеп жатат. Буга баа бере турган убакыт эмес азыр. Элдеттен бирге ынтымакта чыгып алгандан кийин баарына толук кандуу баа берилет. Ким алдын алуу иштерин жүргүзгөн эмес, ким мыйзамды сыйлабай чет өлкөгө чыгып кеткени аныкталат, деди комендант. Бүгүнкү күндө Ош областы жана шаарында өпкөнү сезгенткен ооруга чалдыккан адамдардын саны 134 түзөт. Талибан кыймылынын жоочулары Ооганстандын Борбордук банкынын 5 кызматкерин өлтүрүп кетишти. Кылмыш өлкөнүн батышындагы Герат провинциясында болгонун жергиликтүү полициянын өкүлү Абдул Ахат Вализада жума күнү билдирди. Анын айтымында жоочулар банк кызматкерлерин уурдап кетип, 9 апрелдин кечинде атып салышкан. Маалыматты Ички иштер министрлиги да ырастап, кылмыш үчүн талиптерди айыптады. Министрлик аталган кыймылдын жоочулары аймактагы мамлекеттик кызматкерлерди, анын ичинде аскерлерди уурдап кеткен учурлар буга чейин да болгонун белгиледи. 8-9 апрелде эле Ооган өкмөтү абактагы 200 талипти бошотуп, 19 жылдан бери согушуп келаткан душманы менен өз ара тынчтык сүйлөшүүсүнө дилгирлигин көрсөткөн. Диалог башталгыча абактан дагы 1500 киши бошотуларына убада берилген. Кабулдагы өкмөттүн абактарындагы 5000 талиптердин туткунундагы 1000 кишини бошотуу февралдагы АКШ Талибан мунасасындагы шарттардын бири. Ошондон кийин гана Оогандар ынтымак сүйлөшүүсүн баштамак. Алгачкы жолугушуулар башталган менен 7 апрелде талиптердин өкүлү аны майнапсыз деп баалап, сүйлөшүү токтогон. 200 000 сом COVID-19 жуктурган медиктерге берилчү компенсация такталды. Эгер медициналык кызматкер коронавирусту кызматтык милдетти аткарып жатып жугузуп алса, ага 200 000 сом компенсация берилет. Бул тууралуу биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов ыкчам штабтын жыйынында билдиргенин өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Бороновдун айтымында, эгер коронавирус жуктуруп алган медик каза болуп калса, үй бүлөсүнө 1 миллион сом каралган. Азыркы учурда дарыгерлерге жана медициналык кызматкерлерге компенсациялык төлөмдөр берилүүдө. Жыйында негизги маселе катары медициналык кызматкерлерди коргонуучу костюмдар жана жеке коргонуучу каражаттар менен камсыздоо маселеси турду. Түзүлгөн жагдай штаб тарабынан да жарандык коомдун да нааразычылыгын жаратпай койбойт. Биз бул маселени тыкыр иликтеп, тобокелдик зонасында иштеген ар бир дарыгер коргоочу кийим менен камсыз болушун көзөмөлдөйбүз, деди Боронов. Мындан тышкары биринчи вице-премьер аймактардагы тармактык органдарга пенсияларды үйлөргө өз убагында жеткирүү тапшырмасын берди. Кече 9 апрелде Пакистандын Лахор шаарында таблиги жамаат кыймылынын мүчөсү кыргыз жараны коронавирустан көз жумганын чет элдик маалымат булактары жазып чыгышкан. Бул маалыматтын рас экенин Супер KG порталына Кыргыз өлкөсүнүн тышкы иштер министрлигинен тастыкташты. Анда кыргыз жараны коронавирустан улам көз жумган. Маалыматты Кыргыз өлкөсүнүн Пакистандагы Тагырагы Исламабад шаарында жайгашкан элчилиги тастыктады. Бир кыргыз жараны коронавирустан каза болду деп билдиришти мекеменин басма сөз кызматынан. Вирустун күч алган мезгилине жете элекпиз, андан өтө да элекпиз. Казакстанда карантиндин мөөнөтү апрель айынын соңуна чейин узартылат. Коңшу Казакстанда коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө кырдаал тартибинин мөөнөтү апрель айынын соңуна чейин узартылат. Бул тууралуу президент Касым-Жомарт Токаев бүгүн 10 апрелде өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комиссиянын маалымат жыйынында билдирди.
Анда өлкө башчы коронавирустун күч алуу мезгилинен өтө электигин айтып, буларга токтолду. Менин буга чейин кол койгон жарлыгыма ылайык 15 апрелде өзгөчө кырдаал тартыбынын мөөнөтү аяктайт. Бирок эмитен эле өзгөчө кырдаалдын мөөнөтүн бери дегенде апрель айынын соңуна чейин узартуу керектиги түшүнүктүү болуп турат. Биз коронавирустун күч алган мезгилине жете элекпиз, андан өтө да элекпиз. Эпидемияга байланыштуу кырдаалды жеңилдетүүгө болбойт. Мындан улам карантиндин мөөнөтүн апрель айынын аягына чейин узартууну тапшырам. Жарандардын сыртка чыгып мурдагыдай жашоону улантуусун каалап жаткандарын түшүнүп турам. Бирок карантиндин эрежелерин сактап, өзүн изоляцияга алуудан башка азырынча амал жок экенин эскертебиз, деди ал. Жыйынга бардык областтардын, райондордун жана шаарлардын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышып, жыйын онлайн видео байланыш түрүндө өттү. Буга чейин Касым-Жомарт Токаев өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялап, ага ылайык өзгөчө кырдаал 16 мартта күчүнө кирип, 15 апрелге чейин созулганын маалымдаган.